2021 жылдын 2 августу Кыргызстандын тарыхында калчу күнгө айланды. Бул күнү 16 жыл мурун өз элинен куугунтукталып сыртка качып чыгып кеткен Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев өз мекенине кайтып келди. Маалыматка ылайык, ал УКМКнын чакыруусу менен Кумтөр иши боюнча тергөөгө кызматташуу үчүн келгендиги да айтылууда. Орусиядан учуп келген Акаев биринчи кезекте улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты жана бул багытта ЖМК өкүлдөрүнө маалымат берди. Мен бүгүн өзүмдү абдан бактылуу сезип турам, себеби 16 жылдан кийин биринчи жолу ата журтка өз мекениме, элибизге келгениме, ошондуктан мен республиканын жетекчилигине ыраазычылыгымды билдирем. Садыр Нуркожоевичке агышы ушу уруксат берип, ошон үчүн мен мына бүгүн республиканын алдында чоң маселелер турат, экономиканы көтөрөбүз деп зор аракет жасалып атат. Я приехал сотрудничать, помогать. Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту Кумтору. Кумтор строился при мне, поэтому я желаю помочь следствию и дать показания. Вот, я благодарен председателю комитета безопасности. Здесь меня приняли радушием. Бир нече жылдан соң мекенин көрүү насип эткен туңгуч президент албетте кубанычын жашырган жок. Ал өз сөзүндө мындай мүмкүнчүлүк берген бүгүнкү президент Садыр Жапаровго терең ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстандын келечеги үчүн бирге кызматташууга даяр экендигин баса белгиледи. Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили Кумтор, для чего мы строили Кумтор, какие, возможно, были ошибки допущены, ну, одним словом, обо всем. Но следствие будет продолжаться. Я только прилетел сегодня с самолета, только ознакомился с делом. Вот. Поэтому встречи здесь будут продолжены. Албетте, бул резонанстуу жаңылык коомчулукта кызуу талкууга алынды. Ар кандай пикирлер айрыкча социалдык тармактарда жамгырдай жаады. Эң башкысы учурунда өзү башкарган мамлекеттен качып кетүүгө аргасыз болгон Аскар Акаевдин Кыргызстанга келүүсүнө шарт жараткан бүгүнкү бийлик дагы бир жолу эрдик жасады дегендер коомчулуктун басымдуу бөлүгүн түздү. Садыр Жапаров өз убагында айткан эле, мен чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган президент болгонго аракет кылам деп. Мына ошол сөздүн өтөсүнө чыгып атат. Ошол эле учурда айткан Кумтөр бул элдин байлыгы, чет элдик шылыындардан биз алып, элибизге, мамлекетибизге татыктуу иштеткенге бүт күчүмдү жумшайын деген. Мына Кумтөрдү дагы алып, мына 3 айдан бери Кумтөр элибизге, жерибизге иштеп атат. Бирок ошол эле учурда Кумтөрдүн баягы укуктук жактан ошо эл аралык соттордо соттошуулар али алдыда турат. Ошого өз баягы салымын, көмөгүн кошсун деп Аскар Акаевга кайрылган. Сиз келиңиз, ошол убактагы бардык кемчиликтерди айтып бериңиз. Керек болсо кетирген катачылыктарды мойнуңузга алып, балким алданып калган болсоңуз, алданып калдым шылуундарга деп айтыңыз. Эл аралык сотто биздин утушубузга, өлкөбүздүн утушуна жардам бериңиз деген чакырык таштаган. Мына ошону Акаев түшүнүп келип, мына сотторго өз көрсөтмөлөрүн бергенге макул болуп келди. Бул абдан жакшы көрүнүш. Чындыгында учурда Кыргызстанды бардык тараптан баткактан алып чыгып кетүүдө кызматташуу, биримдикте иш жүргүзүү башкы орунда болуп турат. Айрыкча мамлекеттин экономикасын көтөрүүдө Кумтөр алтын кенинин айланасындагы маселе оңуна чечилип, алтын кен өз ээсине, тагыраак Кыргызстанга кайтарылышы үчүн бүгүнкү бийлик бар күчүн аракетин жумшап жаткандыгы бул жакшы жышаан. Бийликтин мындай демилгесин коомчулук кош колдоп кубаттоого алышы керек. Себеби бул аракеттердин жемиштүү жыйынтыгы жалпы элдин жеңиши болору бышык. Кумтөр мына 3 айдан бери бизге иштеп атканына биз сүйүнбөй, ушул бойдон Кыргызстандын кызыкчылыгына иштей турган болуп, биротоло дүйнөлүк соттон да жеңип чыгыш үчүн бул Акаевдин дагы бул жерде көргөзмөлөрү өтө чоң роль ойнойт. Ошон үчүн бүгүн паникавать этпей, ушундай бир ар кандай бир тандем бар, же дагы бир мындай бир ажонун же Камчыбек Кыдыршаевичтин кызыкчылыгы бар дегенден
алыс болуп, айрыкча ушу кыргыз эли мындай позициясы кимиси болбосун бир муштумга түйүлүп, кыргыз элдин кызыкчылыгы болгон ушул кумтөрдүн кызыкчылыгын сактап калышыбыз керек. Тарых барактарына сар эсеп салсак, Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары өлкөдө алгачкы алтын кен иштетүүчү ишкана катары Кумтөр түзүлгөн. Бирок ага тийиштүү алгачкы келишимдерде канда казылып алынган алтындын болгону 25% гана Кыргызстанга калары каралган. Мына ошондуктан да бүгүнкү президент Садыр Жапаров Кумтөр маселесин жогорку кеңеште депутат болуп турганда да бир нече ирет көтөрүп, бирок анын сунуштары ошол учурдагы бийлик тарабынан четке кагылып, ал тургай Жапаров саясий куугунтуктун туткунуна да кабылгандыгы сыр эмес. Бүгүн болсо Садыр Жапаровго мамлекетти башкаруу насип этти. Эң башкысы ошол учурдагы орнотулбаган акыйкаттуулукту орнотуу күнү келди дегендер учурда коомчулуктарбын. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.